прямой эфир бе бұл? Мұрда да бір жол прямой эфирге шықтым эле, дағы хайп болып тұрайын бе? Бізінші Ақаев келді, андан кейін Бакиев артынан не кірді. Ана ақырқы үшінші Атамбаев келді, үшеу бізді тоноп кетіп, бүт алып жүріп кетті да. Ай, сен қаяққа? Батпайсың. Ай, жардамға! Жардамға! Кім бар? Сен деле бірдеме деп қойсың? Ой, как будто мен бірдеме десем еле біреу келе қалады. Жардамға! Не? Минимум слов, минимум стресс. Не қылайын олсың? Турче! Апай көтіп. Брат, мал помышты реально не чап салдың не? Аз тұрса сасыйды да. Итта келе сасып атпай. Жаткан, салям бер, не бегай! Ай, ауышқа қуатасың бі мені? Тик-так саттың жебелері тынбай жылат. Кешір қойшы. Жылдың соңғы мүнөттөрү куштайсыз ат. Ля, ты крыса! Ассаламу алейкум, урматтуу СК Продакшн YouTube каналыбыздын жалпы көрүүчүлөрү, барыңыздарга биз сонун өзгөчө бир дагы да болсо бир кызыктуу репортажды тартуулаганга бел байлап турган чагыбыз. Сиздер менен мен БЕКТУр ЖУМАБАЕВ болмокчумун. Пандемиядан кийин кинотеатрларга кино көрүүгө жана киргизгенге уруксат берилди. Бул барыңыздарга белгилүү. Мына ушуну утурлайын. Кыргызстанда кыргыз кино жаратуучуларынын арасында дагы бир сонун кинокомедия жарыкка чыкты. Ал Бешбармак деп аталат. Мына ошол Бешбармак кинокомедиясы бүгүн Ош шаарындагы Нур кинотеатрында жабык көрсөтүү болууда. Демек, мына ушул жабык көрсөтүүнүн артынан биз сиздер үчүн сонун репортаж тартуулайбыз. Биз менен болуңуз, подписаться басып, коңгуроону басканды унутпаңыз. Баштадык. Урматтуу достор, Бешбармак кинокомедиясындагы бир сонун ролду жараткан биздин Актан Раскелдиев агабыз. Ассаламу алейкум. Жакшы, Кудайга шүкүр. Бар жакшы. Аманашыңыз көрөмөн. Ассаламу алейкум барыңыздарга. Кутман кеч, кутман таң, кутман түн эми ар кайсы убакта көрүп калышы мүмкүн да туурабы. Ошол барыңыздарга салам. Ош. Менин башым бош эмес. Кандай келе аласыз? Жакшы, Кудайга шүкүр. Аябай жакшы. Жакшы тосуп алышты. Ашкана ишылса баары жакшы. Ойдогудай. Эми суроо, кино кайталан. Эмне үчүн Бешбармак? Анткени эми негизи башында жаза баштаганда эле Бешбармак деген ойго келген. Анткени биздин каармандар жаңы жыл түнү лифтке камалып калышат дагы. Ана ошол жерден Бешбармак бардыгын бириктирет да. Кинонун аягында, кульминациясы жакындап калганда. Ошондуктан Бешбармак дедик. Эмнеге дегенде Бешбармак дасторконго келгенде элдин баары чогуу баягы аспаптар менен эмес, кол менен жеп ошол жерден баягы эми идея менен биригишет деген сыяктуу маанини бергенбиз. Ошону ынтымакта. Ошондуктан Бешбармак. Эмне берейин? Билет берилечи? Билет? Биздикилер келдиби? Биздикилер бекен точно? Биздикилер эмес. Мыкыбай эке менен анан сүйлөшөбүз. Улам терел. Ошол. Анан тасмалыс комедия жанрында, анан албетте ойлондургандагы жерлери көп. Социалдык көйгөйлөрдү, саясатта болуп аткан окуяларды, коомдо болуп аткан көйгөйлөрдүн баарын камтыдык дагы. Анан жанагы өткөндө бир аты белгилүү эле инсан айтты. Белгисиз маршруттан кийин эле, белгисиз маршрут тасмасынан кийин эле бага элдин баарын көйгөйлөрүн чагылдырган, коомдогу маселелерди көрсөткөн силердин кино болуптур деп, ошондуктан Бешбармакка келгиле, көргүлө. Окуянын баары лифтте боло бербейт, ал анасында да толтура каармандар бар, ошондуктан кызыктуу. Канча убакытта тартылды? Бул жагынан рекорд койдук окшойт. 10 күндүн тегереги болду. 10 күн. Анткени локация бир эле жерде болду да, баа лифттин ичинде. Калган эшиктеги нерселерин, эшиктеги окуяларды дагы бир 5 күндө, жок. Эшиктеги болгон окуяларды 7 күндө, ал лифтте болгон окуяларды 3 күндө тартып бүттүк. Сиздин образыңыз кандай? Уурумун мен. Терс карман. Негизи терс карман да. Бирок жалпылап айтканда лифтке кирген бардык кармандардын баары терс карман болуп чыгат.
Аягында эмес, эми жүрүшүндө. Негизи эле терс кармандар, бирок лифттен чыкканда бардыгы өзгөрүлүп, баягы акыл эси менен ойлонуп, жакшы өзлөрүнө мындай жыйынтык чыгарып, жакшы адам болуп чыгышат. Бюджет канчаны чапчыды? Анысын билбейт экенмин, анткени продюсерлердин иши ал жагына башымда дагы, колумда дагы, оюмда дагы салган жокмун. Бирок негизи эми бир кинонун тартылышына 20 миң, 30 миңдин тегерегинде кетет болуш керек деп менде баягы божомолдор бар. Сыр болбосо сиз канча гонорар аласыз? Гонорарымды ала элекмин, анткени продюсерлер дагы прокаттан кийин деп баягы айтышкан. Бирок эми катардагы актерлордой эле күнүмдүк съемка, мисалы үчүн күнүнө 2 миң сом болсо, күнүнө 3 миң сом деген ставкалар бар. Ошол сыяктуу эле алсам керек эми, көрөбүз да. Бирок 3 эле күн тартылгам. Ошондо 6 миң сом. Биз менен Актан Раскелдиев болду. Көрөрмандарыбызга эмне деп айтат элеңиз? Көрөрмандарга бир гана ден соолук, анткени 2021 баягы жаңы чоң үмүттүн жылы болуп атат. 2020 кийин элдин баары жаңы жылды үмүт менен карап калса, ошондуктан ар бириңиздерге ден соолук, ар бир үйгө амандык, тынччылык, токчулук. Анан ушинтип бири-бирибизди кубандырып, сүйүнтүп, көңүлдү ачып, маанилерди көтөрүп, агрессиядан алыс болуп жүрө берели ошол. Чоң рахмат. Киного ийгилик, сизге да ийгилик. Бар болуңуз. Анан чыгып атканда дагы айтасыңар дагы кандай болуптур? Все болду. Аягында сизге жолугабыз. Өзгөчө бир образда экенсиз. Ошол боюнча баштадым. Достор, менин жанымда Бешбармак кинокомедиясында бир өзгөчө роль жараткан Назира Айтбекова эжекебиз. Кандай келип алдыңыз? Сонун келдик, жакшы келип алдык. Буюрса канча күн болосуздар ошто? Эртең кечинде 8-де учуп кетебиз. Кайра кетебиз. Эмне үчүн Бешбармак? Анан бул кино тасмада сиздин ролуңуз кандай? Эмне образды атадыңыз? Эмнеге Бешбармак? Лифтте Бешбармак жейбиз. Ошондон уламдыр. Анан еще Бешбармак баягы Бешбармактай ар кимибиздин мүнөзүбүз ар кандай да. Ошон үчүн тагдырыбыз дагы ар кандай. Ошон үчүн да Бешбармак. Анан образым жеңил желпи кыз. Ошол мени көрүп атканда элдер сөгүп көрөт, жөн көрбөйт. Өткөндө Бишкекте презентацияда баарыбыз отурсак сөкүп эле ушундай. Кино болуп аткан учурда. Кино болуп аткан ушул вот суу дегенде мындай жашынакай отургам креслодо мындай кирип кеттим да. Өзүңүздө кандай жаңылыктар? Жаңылыктар чыгармачылыкта азырынча эс алуу эле болуп атат. Вайндар тартылып атат, эс алып аткан учурда. YouTube каналыма интервьюлар тартылып атат. Азырынча ушундай кино жаатында азыр тынчтык эле. Көрөрмандарыбызга Бешбармак кинокомедиясы жөнүндө эмне айтасыз жана чакырып кетсеңиз болот? Бешбармак киносу социалдык комедия. Биякта жалаң эле мындай каткырып отурбайсыздар, ыйлаган учурда болот, коомдун ар кандай көйгөйлөрүн, күнгөй тескейин козгойбуз. Ар бир адамдын жан дүйнөсү ар кандай деген нерсе айтылат. Ошон үчүн келип сөзсүз түрдө көрүп кетиңиздер. Арманда калбайсыз. Биз менен Назира Айтбекова эжекебиз болду. Сизге ийгилик каалайбыз, жамачылык ийгилик бар болуңуз. Улантабыз. Мен жанымда бул Бешбармак кинокомедиясынын сценаристи Мыктыбек Мукаев. Сценарист катары фильмде эмнени айткыңыз келди? Эми кинодо айтылчу көп эле нерселер бар. Жашоодогу адамдардын кулк мүнөзүн, адамдар кандай болот, кандай окуяда, ар ким кандай өзгөрүшөт, ошондой нерселерди көрсөңүздөр болот бул кинодон. Жана ошондой эле бул кино менен юмору дагы бар, ойлончу жери дагы бар. Жөн эле күлүп калбастан кандайдыр бир мээде болобу, жан дүйнөдө бир ойлор пайда болсун деген эле жакшы максат менен тартылган. Анан аябай эле көп негатив болуп кетти. Ошого карабастан бир аз жаңы жылга кыргыз элине бир аз жүзүнө жылмаюу тартылайлы деген жакшы максат менен тартылган кино. Көптөгөн актуалдуу нерселер бар, көптөгөн саясат темаларындагы бир аз чымчып кеткен жерлер бар. Ошон үчүн буюрса мен азыр элдер көрөт, чыккандан кийин анан ойлорун да сурайт болсоңуздар керек. Кандай болду, эмне болду? Эл тараза элсинчи да. Кээ бирөө айтып атышты, Бишкекте болгон жабык көрсөтүүдө аягында көзүмө жаш алып идим, анан аягы сонун болуптур, же болбосо ортосунда бир аз тиги аябай переживать эттим дегендей мындай адамдарды ошондой башка жанрларга акырындык менен, толугу менен юмор болбосо дагы комедия эле эмес, бир аз аралаштыра баштадык. Мындайча айтсак, социалдык комедия десем болот да.
негизги өзөгү эмне жөнүндө сөз болот? Биздин билишибиз боюнча трейлерден көрдүк, лифттин ичинде эле көпчүлүк окуя ушул жерде болот. Эми негизги өзөгүн азыр кинотеатрларда болуп жатканда мындай негизги өзөг ушул деп айтып койгондо болбойт. Анткени элдер келип көрүш керек, анан өзлөрү ар кими негизги өзөг эмне экенин ар ким өзү үчүн чечишет да. Мисалы бир көрүү үчүн бул кинодон кандайдыр бир ой пайда болсо, экинчи көрүү үчүн дагы бир башка ой пайда болуш үчүн, үчүнчүсү жөн эле келип көңүлүн көтөрүп күлүп кетиши мүмкүн дегендей. Ошон үчүн негизги ойду бул өзөгү деген бул ар бир көрүүчү үчүн ар кандай. Ошон үчүн келиңиздер. Ар ким өзү кабыл алат. Мисалы мен деле ар кайсы бир кинону көргөндө өзүмө кандайдыр жыйынтыктар чыгарам. Ушул жөнүндө айтып берели деген турбайбы депчи. Ошон үчүн ар бирибиз өзүнчө мындай өзүбүзгө өзүбүз жыйынтык чыгарабыз да. Достор, биз менен Бешбармак кинокомедиясынын сценаристтеринин бири, же сценарист өзүңүз? Сценаристтердин бири, бири. Сценаристтердин бири Мыктыбек Мукаев биз менен болду. Барыңыздарды мына ушул кинокомедияга. Барыңар келгиле, Ош шаарында 3 кинотеатрда болуп жатат. Нур, Акбура, Семетей, келиңиздер, көрүңүздөр. Кыргыз киносунун өнүгүшүнө салым кошолу. Чоң рахмат. Siz polkovniksiz be? МЧС-пи? Жок. Таможня? Жок. Налоговый, азыр аларга деле звонок калат беле. Ай, бул мусор. Мусордун полковниги. Уголовный розыск. Жок, жагында. Бүгін ешкім жоқ қой. Ооба. 31-де жаңы жыл займалешінде болды. Бары 12-ге чейин үй-бүлөңүз болушат. Анан кийин келе баштайт. Каякта дейсиң? Биздин үстүбүздө 9 этажда лифт бузулуп, элдер ичинде калып калды. Чоң рахмат. Бишкекте негизи кинотеатрларда баягы 50% эле толтуруп атышат дагы, анан адамдарды баягы 2-2ден бөлүп отургузуп атат да. Ошондуктан баягы кинотеатрдын магиясы жоголуп кетип атат да. Анан бул жака келдик, баягы зал толду, анан толгон зал менен көрсөң башкача экен да. Өзүм кадимкидей отуруп, ар бир тамашага сүйүнүп, элдер каттырып атса, күлүп атса, ес депчи баягычы. Анан барыңыздарга чоң рахмат. Дагы бир жолу Ош Чергези меймандостугун билдирди. 2 күндөн бери мынакей бизди телефон чалуулардагы, Инстаграмдан жазып, каяктасыңар, келгиле, чогонокдойбуз, ал эле, бул эле, эмне кылып атасыңар? Чыгса барыңыздарга чоң рахмат. Мен ишенем, кинобуз сиздердин укулуңуздарга толду деп. Анан айта кетчү нерсе, Бешбармак фильм деген аккаунт бар Инстаграмда, ошону белгилеп коюңуздар. Антпесек жактагы Бишкектегилер эмнеге бизди белгилеп атат деп атат да. Болбосо мен элдин баары белгилеп, менин дайректим баары толуп калган. Урматтуу бардык көрүүчүлөр, сиздердин убактыңыздарды бөлүп ушундай келип бергениңиздерге чоң рахмат. Сиздер менен жүз көрүшүп, Ордолу Ош шаарында меймандос шаар десем жаңылышпайм. Биз эртерээк келмекпиз, бир аз шарттарга карата жаңы жыл аркы берки болуп бир аз чөйүлүп кетти. Мындан ары дайыма кинобузбу кандай проект болсо Ошко келип, биринчи Бишкекте, андан кийин Ошто сөзсүз презентация кылып турабыз. Анткени Ош шаары ушундай жылуу тозалап аткандан кийин мындай салттуу улантып берсек болот го деген ойдомун. Анан сураныч азыр чыгып баратканда эшиктен бир аз сүрөткө түшүп, бир аз кетпей отуруңуздар. Фойеден ар кимдин ойлорун сурап алалы, кандай болуптур, өз ойлоруңар менен бөлүшүп койсоңуздар жакшы болот. Камерага үй-бүлө бул маанилүү экендигин чагылдырганбыз. Азыр тилекке каршы ажырашуулар көбөйүп атат. Бириккендер көп болсун, жарашкандар көп болсун, үй-бүлөлөр бекем болсун деген ойду айткыбыз келген. Биякта негизи айткыбыз келген ойлордун баарын топтому толтура саясатка дагы чымчып өткөнбүз, тийишип өткөнбүз. Анан ошол сиздерге жакканына, сиздер менен ушинтип күлүп каткырып отурган абдан сонун экен. Бишкекте чын эле аз киши болуп ынчалык күлкү шаңгап аткан эмеспиз. Келип бергениңиздер үчүн рахмат. Ошто аябай жакшы көрөм. Эркелеп атам. Ыраазымын силерге. Sonra сиздерден интервью алат прямой эфирден. Куштайсыз ат биз да карап келечекти үмүт курап. Чынын айтыш керек, бүгүнкү презентацияга деп
бүгүнкү киного деп мен Жалбаттан келдим. Келгениме өкүнгөн жокмун. Себеби кинонун ичинде көп маани бар экен. Политика, үй-бүлөлүк, турмуш жөнүндө кимге кандай мамиле кылыш керек, адам оңолсо болот экен, жакшы жакка оңолсуп болуш керек экен деген акырында жакшы маанилерди камтып кетиштир. Мен келгениме өкүнгөн жокмун. Иттей жыргадым, күлдүм акырында сонун смысл алып өзүмө бир пайдалуу, турмушка пайдалуу нерселерди алып кетип атам. В общем, кино жаратуучулар, пушкалар сөз жок. Азакка айтпайм, жаштар өтө күчтүү чыкты депчи. Эми баягы режиссерлук мунун билими болбосо дагы көп жаштарыбыз ушундай бир сонун кинолор тартат, просто таң каласың кезечи. Бул кинону көрүп отуруп, саясаттан алынган, чын турмуштуктан алынган нерсе да, мисалы азыркы турмушубуз кандай болуп баратат, президенттерибиз эмне болгон, ошолордон мына камт өткөн да, кымт өткөн. Оорлук кылбаганга жол, үй бүлөсүн тыштабаганга арасында баягы гей популярный болуп атпайбы? Ошол темалардын бүт баарын камтып кеткен да. Боомуш кандай адам. Бул негизи кичинекей бир лифтте тартылган нерсе, бирок көп ичинде ой бар экен. Мен ошону чакты баягы бүт нерсени бир алып келип койгон да. Негизи турмуштук алынган. Чыныгы сонун кино экен. Мага жакты. Булардын буга чейинки кинолор да жагат. Жана сериал тартып атпайбы? Коштан тандабайт. Ошону көрүп туруп мен көргүм келди эле, чакыруу менен келдим. Мага просто сонун жакты, аябай жакты. Сөз жок. Рахмат. Актан МК Радик чакырган үчүн рахмат. Сонун кино болуптур. Бардык нерсени бергиси келген, өзгөчө мага үй-бүлөнүн эң баалуу экени, үй-бүлө инсан үчүн, адамзат үчүн байлык, бакыт экени көрсөтүлгөн. Ошол нерсеси мага жакты аябагандай. Ошо баарыңыздарга сунуштайм. Үй-бүлөңүздөр менен аман болуңуздар. Сен бир өзүнүн аябай терең бир мааниси менен тартылган кино экен. Ошо тарткан жаратуучуларга терең ыраазычылыгын билдирем. Неге дегенде, жаңы жылда ушундай оор жыл деп айтып атты кинодо. Ушундай оор жылда жеңил, сонун маанайды көтөргөн тасманы тартуулашты. Ийгиликтерди каалаймын. Анан мындан дагы сонун кинолорду жаратып, Кудайым колдоп, силерди ушинтип жадырап, жайнап, күлкү тартуулап жүрө бергиле. Мен 1,5 саат убактым текке коротмокмун. Чындыгында мыкты фильм. Бул кинодо ар тармактуу тема камтылган. Саясаты, органы, бомушу, жөнөкөй жашоочу, улуу, жаштар, тарбия негизинен бүт баары камтылыптыр. Анан бул жерде профессионал, жакшы бир чоң команда иштеген. Бул 1-1 студия өзү негизи акыркы жылдары мыкты студиялардын бири болуп атат. Мен күткөндөй эле фильм болуптур. Буюрса мындан дагы ушул жигиттерге дагы да ушул Кыргызстанга керек болсо Орто Азиянын деңгээлине чыккан фильмдерди жаратуусун мен каалайм жана тилектешмин. Чындыгында мыкты команда, мыкты фильм. Бешбармак. Мындай эл как будто мен өзүмдүн эле бир туугандарым келгендей болду. Өзүбүздүкү, биздин баягы дайыма эле кошунан тандабайт эфирден көп чыкканыбыз үчүн балким жакын сыныптыштыбы, мындай чочунсоңгу, мындай чочунсунуу андай мындай болгон жок. Анан кинону көрүп атканда дагы аябай шаңдуу отурушту, каткырып отурушту, кол чаап отурушту, кээ бир жерде үшкүрүп отурушту, кээ бир жерде шыпшынып отурушту. Бардык эмоциялар жаңырып отурду залда. Бул бизди албетте кубандырат. Эмгегиң мындай ушунчалык аракет кылган, эмгегиңди сунганда эл жакшы кабыл алган, бул өтө чоң бакыт артисттер үчүн. Анан аябай бактылуу болуп, деп эле жайдары чыктык. Достор, эми биз кинонун сценаристи, бая биз өзгөчө бир оюн билгенбиз. Эми эмоция кандай болду? Эл кандай кабыл алды? Элдин кабыл алуусу аябай жакты. Анткени биз деген Бишкекте өткөргөндө мындай кичи залдарда өткөргөнбүз. Жабык көрсөтмө бул жакта азыр 270тен бир 70% толтурдук десем жаңылышпайм. Анан элдер канчалык чоң зал болсо, реакция ошончолук жакшы болот экенин түшүндүк. Анан көп биз ойлогон максаттар, кайсы жерден кандай күлкү болуш керек, ошонун баары иштегенин көрүп алып, ичибизден бир сыйра сүйүнүп отурдук. Анан буюрса элдин купулуна толду деген ойдомун. Анан ошол эле канча адам келсе, ал адам аркасынан дагы минимум 5 адам естип келет деген ойдомун. Ушундай жакшы реакция болуп аткандан кийин буюрса баарыңыздарга сунуштайм, келиңиздер. Азырынча убакыт бар. Ошто 3 кинотеатрда болуп жатат. Ошол Ак Бурас, Эметей, Нур. Көрүңүздөр, сиздер дагы оюңуздарды билгизип, Инстаграмдан бизге жазып койсоңуздар дагы биз ошол жерден окуп, кемчиликтердин үстүнөн иштеп, жакшы айтылган сөздөргө ыраазычылык билдиребиз.
сонун. Урматтуу достор, Бешбармак кинокомедиясынын сценаристтеринин бири Мыктыбек Мукаев. Рахмат чоң. Кино абдан сонун болуптур, мага да жакты. Жакты? Анан могу менин камерамга айтпачы эми. Кино абдан сонун. Негизи эле түштүк жергесинин эли ушундай маданий иш-чараларга аябай активдүү келет да. Мен муну мурда кийин багы гастролдоп жүргөндө тамошо менен келгенде эле байкагам. Анан киного келгенде дагы ушунчалык активдүүлүк менен, ушунчалык баягы жан дүйнөсү менен берилип көрүшөт экен. Ар бир баягы эпизодко, ар бир окуяга маани берип, ага толкунданып, ага жан тартып дегендей. Ошондуктан аудитория аябай жакшы, аябай сонун. Ушунчалык өзүм дагы рахат алып, толкунданып башкача отурдум. Анан элдин баарын чакырабыз кинобузга. Бешбармак тасмасы мынакей ОШШААРынын бардык кинотеатрларында жүрүп атат. Келиңиздер, үй-бүлөлүк комедия 7 жаштан 70 жашка чейин келип көрсө болот. Ар бир адам өзүнө керектүү нерседен сабак алып келе турган кино. Жана албетте СК Продакшн YouTube каналынын бардык көрүүчүлөрү, көрөрмандары, күйөрмандары сиздерди чакырам ушул каналга жазылгыла, лайк бастыргыла, комментарий калтыргыла, коңгуроону басып койгула. Коңгуроону басканда жаңы тасмалар, жаңы видеолор чыкса, ошолордун баарын сиздерге биринчилерден болуп жетип турат. СК Продакшн алга өркүндөй бергиле, өсө бергиле, терең ырашчылык. Прямой эфирби бул, Мурда да бир жолу прямой эфирге чыктым эле, дагы хайп кылып турайын ба? Биринчи Акаев келди, андан кийин Бакиев артынан эле кирди. Анан акыркы үчүнчү Атамбаев кирди. Үчөө бизди тоноп кетип, бүт алып чыгып кетти да. Ай, сен каяка? Батпайсың. Ай, жардамга! Жардамга! Ким бар? Сен деле бирдеме деп койсуң? Ой, как будто мен бирдеме десем эле бирөө келе калат. Жардамга? Не? Минимум слов, минимум стресс. Не кылайын болчу? Турчу. Апай отур. Брат, мага помушту реально эмне чаап салдың не? Азыр турса сасыйт да. Так эле сасып атпай. Закан, салям бер, не бегай! Ай, ауышқа қуатасың бі мені? Тик-так саттың жебелері тынбай жылат. Кечир койчу. Жылдың соңғы мүнөттөрү куштайсыз ат. Ля, ты крыса. Урматтуу СК Продакшн YouTube каналынын көрүүчүлөрү, ушинтип биз бүгүнкү репортажыбызды жыйынтыктадык. Барыңыздарга деңсаулык каалайбыз. Анан ушул Бешбармак кинокомедиясын Кыргызстандын бардык кинотеатрларына коюлуп жатат. Барыңыздарды келип көрүүгө чакырабыз. Абдан бир сонун эмоция менен чыгып кетесиздер. Барыңыздарга ийгилик каалайбыз. Катталганды унутпаңыз. Рахмат.